уктоо менен өмүр өтүп кетсе адам эмнеге жетишет? Тамак аш менен өмүр өтсөм эмнеге жегиле ичкиле деди. Бирок Кыргызстанда мен эмнени байкаймын? Дайыма бияктан ден соолук текшертип кеч чыгып баратсам 10, 11, 12, 1де деле жанагы ресторандар былтыркыдан көчүп кетиптир, адамдар толтура. Мына Беку Ньюс айтып атат, мен ушу таксист болуп иштеп кыйналып калдым дейт. Атама, апама ушул тамак алып барайын деп, өзүм кирип иштим, тамак алып барайын белек катары деп иштеген ичимден. Кирсем адам толук дейт 11-12лерде. Анан ошо той ашты тапкан акчабызды кедейбиз деп, жетпейт деп, зекетке келгенде жок деп, баланы окутканы келгенде жок деп, той тобурда жүрө берсек болбойт. Бүгүнкү күндөгү стереотип ушундай болуш керек. Карызданып той өткөр эмес, көңүл буруңуз. Карызданып өлүктү узат деген сөз эмес. Көңүл буруп мону жадымга түйүп алалы, карызданып бала окут дегенге өтүшүбүз керек. Илимдүүлөр үчүн бизге бөлөк стереотип бар. Карыз алып китеп ал, китеп колуңда калат, карыздан кутуласың дейт. Бойдоктордуку өзүнчө актуальный тема алардыкы. Карыз алып катын ал, катын колдо калат, катын дебей эле аял заты колдо калат дегендей. Жок, бүгүн карыз алып бала окут, билим калат, карыздан кутуласың деш керек. Мен барган жерде айтып атам. Ар бир үйдөн жок дегенде 3-4 кесипке чыгыш керек бүгүн. Кандай? Албетте биринчиси дин илими алым чыгыш керек чубаксыздай. Адал арамды болот, болбойт. Туугандар, эмне кыйналып атасыңар тиякта банкта? Телефон маселеси дагы эле көйгөй. Исламский банк өткөрөм дейт. Алар анан кечиктирип койгон пениясын адалдаш үчүн муну садака биз өзүбүзгө коротпойбуз, диякка бирок баары эле арамга түшүп атат да. Келгилечи, эмне кыйналып атасыңар? Келгилечи чечип берейин деген бирөө чыгыш керек. Бир мыкты кары чыгыш керек. Куранды жанданда турган илимчи. Куран оңой олтон иш эмес. Бирөө дот тамгасын чыгарыш үчүн 18 жыл өмүрүн кетирген. Сиз жеңилдейсиз, бир устат кармап коюп эле. Бир алым, бир кар, анан үчүнчү кесип эсе. Албетте көп кесиптин ичинен бир мыкты медик чыгыш керек. Медакадемияны 6 жыл окусун, стоматологиясын 5 жыл окусун, ветврашты аграрныйдан 5 жыл окусун мейли. Айылда ветвраш деп сиз кенебеген менен малдар өлүп калып жатат. Малдарды уйду уй көтөрө береткен деп сая берип эт жеп атып ооруп калып атабыз. Аграрный эмелерден биз жер иштете албай атабыз. Бир жанагындай ото чөп чыгыптыр, чырмашып кетсе бардыгын жеп кое турган. Ошондон арыла албай атабыз. Айыл маселелеринде элестетиңиз, туугандар быйыл мону эккиле деген бир кеңеш бере турган биз министрлерге муктаж болуп атабыз го. Биз мамлекет менен көпүрө болуп беребиз, мону чыгарып беребиз. Карап отурса эле баягы эле ташмат образ негатив. Былтыр төө бурчак себеп байып кеткен, бардыгы төө бурчак эгип алган. Тегиз банкротко түшүп калган да, Кудай сактасын. Андай болбойт да. Ошо келип неге? Демек, үчүнчү сиздин кесип ээси эмне болуш керек? Мыкты медик чыгыш керек. Туугандар, карызданып болсо да балаңызды окутуңуз. Токтотуңуз, саны бар сапат жок досторуңузду. Ол катташсам көңүл калат десеңизчи, катташ жүрүп деле сизден көңүл калып кетет. Билесизби, ачык акыйкатты айтып бөлүшүп коеюн, жаш инилерим. Аялыңыздын сулуулугу үчүн болгон достор бар, абайлаңыз. Качан өлтүрөбүз, качан өлүп калса экен деп. Кудай сактасын. Пепсин алып келе береби, коркуңуз ошондон. Боор эметип калсын деген сөз да ал. Кымыз алып келсе, бул кыргыздын эмесин карманыптыр. Канткен күндө 5-нчи мыкты медик чыксын, 4-нчү айтишник чыгыш керек. Заманбап чек арачылар. Биздин жаштардын мээлерин уулап аткан нерселерди эметип берсин. Туурабы? Аргинелеп берсин. Египетте жүрүп, сыртта жүрүп, азыр барбы жок билбейм. Кыргыздын бир клавиатурасы жок жүктөйүн десең. Мыкты казак туугандарды чыккан сөздүктөрү, башкалар чыккан мыкты иштеп койгон өзбек туугандардыкы бар. Биздики жарды жок. Кана айтышниктер мактана бересиңер. Акча таптым 1 айда деп. Патриот болуп элибиздин тилибиз үчүн бир чыгардыңызбы? Жөнөкөй эң мактанган, кылымга арткан Манас атабыздын эпосунун сөздүгү чыга элек азыр. Бассаң бир сөз чыга калгандай. Мисалы бир айтышник чыгып программчик менен чыгарыш керек да. Манас программасы, Манас атабыз программасы чыгарыш керек. Сабырдуулук деген сөздү башканда Манас эпосунда бөлүнчө бөлүктө семетейде сейтикте чыгып калыш керек. Аны алып жаттап балдарга айтып бериш керек. Эркектен кайрат кетсе аялдан уят кетет. Кайрат чыгып калыш керек ошол жерден глава болуп. Неге чыга элек? Не кылып жатабыз? Айтор, карыз алып баланы окут, карыздан кутуласыз, окутуңуз, иншалла билим баланын башына журтка калат ал.